İslam baştalgan doğruğa çeyin dele bir kançalagan yüzyıllar katarında Arap jarım aralını toğotkan bir mamleket, je bir küç, je bir tacılı padişalık bolbasa gerek. Kebir tarihi bulaklarda bu Arabiyadan takır kaçkanlar da bulgan. Koyçu bu çöldün bizge hiç kanday paydası yok. Japay Araplar bilgenin bir kılıp yaşayıversin de. Biro Allah'tan akırkı elçisi geldi de bu jarım aralda жаңы siyasi mamleler tüzüle başladı. Jana bu siyasi mamlenin algaçkı düşümü Müslüman mamleketi, emi Arap jarım aralı gana emes, anın çetindeki tacılı padişalıklarga çeyin özünün sunuşun bere başladı. Algaçkısı Persiya menen Vizantiya. Ökösten kılımдар boyu oşol çölkömdögü basımdуулuk üçün, tasirдүүлүк üçün soğuş kelgen eki çoğ, iri державага Madinadагы çakan Müslümanların mamleketi жаңы oyun tartibini sunuş kıldı. Көрелі. Перс Хосрою, Хормузданын уулу Парвиз экинчиге. Ырайымдуу жана боорукер Аллахтын аты менен, Мухаммадтан Ирандын Хосроюна, Аллахка жана анын пайгамбарына ыйман келтирип, туура жолдо баратканга салам болсун. Аллахтан башкага сыйынаарга татыктуу заттын жоктугуна, анын шериги жоктугуна жана Мухаммад анын элчиси экенине күбөлүк берем. Жана сени Аллахка чакырам. Акыйкатта мен Аллахтын адамдарга ар тирүүгө кабарлоо жана Аллахтын капырлар тууралуу айтканы ишке ашаарын айткан үчүн келгенмин. Андан соң исламды кабыл кыл жана сен куткарыласың. Исламды кабыл кыл жана Аллах сени экесе сыйлайт. Эгер сен жүз үйрүсөң, бүт отпарастардын күнөөсүн аласың, деп кат жөнөттү. Ал эми ал катты алар менен жыртуу ийгендиги мына ушул каттын сакталган оригиналында да көрүнүп турат. Мына бул жерде кийин адистер атай чаптаган экен. Катты жыртылган жерин мына ушул түп нуккасы. Муну уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах анын бийлигин тытып салсын деп дуа кылды. Бул кат Касройго жеткенде ал Йемендеги орун басары Базанга кат жөнөтөт. Базан эки күчтүү палванды жөнөткөн. Мага ушундай менин атымдан мурда өзүнүн атын жазган адамды мага алып келиштин деп. Базан эки палванды элден тандап алып жөнөтөт. Ошондо алар экөө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, сени Касрой чакырып атат, тезден жүргүнүң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга макул болбойт. Бирок алар өздөрүнүн зөкүрлөрчө кыйкырып айкырып келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андасыңар эртең келгиле, эртең сүйлөшөлү дейт. Эртеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түнү Хосройдун сарайында болгон окуяны айтып берди. Айтылгандай эле Хосройдун кол астындагылары көтөрүлүп, аны уулу Шурие өлтүрүп, ордун ээлеп алган эле. Базандын палвандары бул кабардын Персиядагы болуп аткан иштин Йеменден мурда чөлдөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жетип келгенине таң калышат. Жана сен бизди таң калтырдың. Биз сени мынчалык кылмышкер деп ойлогон эмес элек. Биз сен жөнүндө өзүбүздүн падышабызга жазып ийбесек болбой калды, дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жазмак түгүл барып айткыла. Айтканда да түшүндүрүп айткыла. Менин диним жана бийлигим кеңейип отуруп Персиянын бийлигиндей, Персиянын дининдей болот. Эгер ал азыр менин динимди кабыл кыла турган болсо, өзүнүн кол астындагылар өзүнө кайтарылып берилет жана Аллахтын коргоосунда болот, деп аларды жолго салат. Алар айткандай эле Йеменге келип, Базанга болгон сөздү айтып берет. Ошол учурда гана Базанга, Йеменге анын чоңу болгон, анын күнкорлугу караган ошо Персиядагы акыбал атасын өлтүргөн Шуриеден кабар келет. Жана ал кабарда Шурие айтып атат Базанга: атам айткан кишини байкагын, бирок тийбегин. Муну окуган Базан
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға болған көзқарасы өзгереді. Жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзді түсіне баштайды. Тегерегінде төбелдері менен ислам динин кабыл кылат. Хосрой Парвиз өлтүрүлгөн соң, биздин замандын 690-жылы перистер Рум менен тынчтык келишимин түзүп, мурда басып алган жерлерин жана Иса алейхиссалам асылган крестти кайтарып берүүгө аргасыз болушат. Крестти алып кетүү үчүн Иракли атайы Илияга келет. Илия мына азыркы Палестиндин ошол кездеги аталышы. Жана ошол учурунан пайдаланып, Ираклиге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кат жөнөтөт. Ырайымдуу жана боорукер Аллахтын аты менен Аллахтын кулу жана пайгамбары Мухаммадтан Румдун падышасы Ираклиге туура жолдо баратканга салам болсун. Андан соң исламды кабыл кыл жана сен куткарыласың. Исламды кабыл кыл жана Аллах сени 2 эсе сыйлайт. Эгер сен 100 үйүрсөң, бүт элиңдин күнөөсүн аласың. Айт, эй китеп ээлери, бизге жана силерге тең болгон Аллахтан башка сыйынбообуз, ага эч кимди шерик кылбообуз, жана Аллахтан башканы жетекчи кылбообуз тууралуу бир сөзгө келгиле. Эгер 100 үйүрүштө бизден моюн сунгандыгыбыз жөнүндө күбөлүк ал деп айткын деген аятты кошуп жазат да, бул катты Бусранын өкүмдарына жеткирүү үчүн Дихия ибн Халифке тапшырат. Худайбия келишими камсыз кылган тынчтыктан пайдаланып, Абу Суфиян да соода иштери менен Шамда жүргөн. Ana ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын каты Ираклиге жетип барган жана Иракли бул өзүн пайгамбармын деп атаган адамга жакын тааныштар биздин мамлекетте бар экен, алып келгиле дейт. Ошондо бул буйрукту аткаруу үчүн Ираклидин желдеттери мамлекетин кыдырып Шамда жүргөн Абу Суфиянды табышат, жана аны Ираклидин алдына алып барышат. Иракли араңардан өзүн пайгамбармын деген адамга ким жакыныраак деп сурады. Абу Суфиян мен аталаш тууганымын деп жооп берди. Анда бул кишини мага жакыныраак алып келгиле да уруулаштарын анын артына тургузула. Бул калп жооп берсе, артындагылар билдирип турсун деп буйруду. Ошол каттын нускасы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арналган экспозицияда биз оригиналын көрдүк. Мына ошол Ираклиге жазылган каттын оригиналы, асыл нускасы. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катынан катуу таасирленгенин жашыра алган жок. Катты окуп бүткөн соң анын тегерегине төбөлдөр күпүлдөп, бышылдап, наразы болуп, ызы чуу чыкканы калды. Сарай кызматкерлери бул көрүнүшкө Абу Суфияндын күбө болушун каалашкан жок, жана аны башка эшик менен алып чыгып кетишти. Чыгып баратып, Абу Суфиян карап кой. Абу Капшанын баласы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айтат. Абу Капшанын баласы Бану Асфарга дагы таасирдүү болуп кетиптир. Бану Асфар деп ошол кезде Рим империясын айтчу эле. Бану Асфарга да таасирдүү болуп кетиптир деп сын тагып чыгат. Кийинчерээк ал мен ошол кезден баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дини баары бир жеңип чыгаарына ишене баштадым. Анан аягында Аллах мени динге алып келди деп Абу Суфиян өзү эскерет. Ал эми ошол учурда Иракли пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын алып барган Дихияга кийим-кечектерди, мол белек-бечкектерди берип, ызат сыйы менен узатат. Бирок Дихияны жолдо Бану Жузам уруусу тоноп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча Заид ибн Харис 500 сахабасы менен Бану Жузамга жүрүшкө чыгып, аларды жеңип, Мадинага 1000 төө, 170 тутку менен кайтат. Византия менен Персия ошол учурдагы Араб жарым аралын тегеректеген мамлекеттердин ичиндеги
Eң зор, балким дүниелік масштабтағы ең ири таасир бере алған державалардан болчу. Жана мусулмандардын чакан мамлекет аларга жаңы оюн сунуш кылганына карабай, алар текеберлиги, ушундай чиренгендиги менен жооп бергенин биз карадык. Эмкисинде Араб жарым аралынын ичиндеги дагы бир чоң падышалык бул Оман падышалыгы эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Оманга жөнөткөн каты жөнүндө эмки көрсөтүүдө сөз кылабыз.